Адам менен жин чогуу жашаган учурлар болду беле үй бүлө куруп дейт. Алымдарыбыз айтат, Ханафи мазхабта атайын Ахкамул Маржан деп коет, ошондой Ахкамул Жан деп, Ал Маржан китептин атына толук эсиме келбей калды, артыңкы китепканаларда бар китеп. Эм керектүүсү ошол китепте келет. Ооба, кээде жин баласы, жиндердин эркектери ошо адам баласынын кыздарына ашык болуп калат. Алардын ургаачылары, зайыптар эркектерге ашык болуп кала турган, адам баласынын эркектерине ашык болуп кала турган учурлар болот. Ошон үчүн ажаатканага кирерде бисмилла деп дубасын айтып, Аллаху мина аудука минал хубс вал хабаис. Колдон келсе арабчасын, болбосо кыргызчасын, бул ажаатканын ичинде жин шайтандардын эркегинен, ургаачысынан Кудайым сактай көр деп bir дуа кылып кирип, эркек киши аял киши колдон келишинче баш кийим кийбей кириш бизде макрух танзихан болот, жеңил макрух, бирок жин шайтан илешип калышы мүмкүн. Муктаждык өтөлөрү менен эртерээк чыгып дегендей да. Ал жерде туруп уюлдук мобилдик телефондорду чукубай, китеп окубай, гезит окубай, ал ошондой жай эртерээк чыгыш керек тазаланып. Ошого маани бериш керек. Ошондой учурлар жин илешип калат. Анан үй бүлө курганга болбойт. Эгер жин ашык болуп ошентип аткан болсо, молдекке барып окутуш керек. Жок, ар ким өзүнүн жынысы менен үйлөнүш керек. Бул шариат китептеринде айтат. Адам баласы адам менен, жиндер жиндер менен. Ошондой кечиресиздер, муну айтууга мажбур болуп атам, бир алака болуп калып, ошондой эки жыныстын алакасы болуп, ортодо ырахат ала турган жагдай болуп атса, Кудай сактасын, дем салдырып этиятташ керек болот.